Устаз, махрам, намахрам жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, Аллах разы болсун. Махрам, намахрам. Бул өзү биздин сөз эмес, кыргыздын сөзү эмес. Намахрам деген бул фарстарда. Махрам деген нерсе сизге үйлөнүүгө арам болгон туугандарыңызды махрам деп коет. Сиздин туугандарыңыз. Сиз апаңызга үйлөнгөнгө болбойт, махрамыңыз. Карындашыңызга үйлөнгөнгө болбойт, сиздин махрамыңыз. Кызыңызга, эжеңизге, таэжеңизге, атаңыздын карындашына, атаңыздын эжесине, апаңыздын сиңдисине, эжесине, таэже бардыгы сиздин махрамыңыз болот. Ошол нерселерге үйлөнгөнгө уруксат жок. Алар менен сапарга чыксаңыз, сиз ага махрам болуп чыга аласыз. Ошолорду махрам деп коет арабча, туугандарыңыз. Эми тууган десе дагы эмчектеш туугандар дагы бар. Эгерде бир энени эм калган болсо, алар дагы махрамдар кандай жанагы насапта, урукта кандай тууган болсо, эмчектештер да ошондой тууган болот. Ал эми намахрам деген нерсе бизге махрам эместер. Кошунанын кызы, досунун аялы, ушулар, чоочун аялдар. Алар менен бир сапарга чыкканга болбойт, бирге отурганга болбойт, себепсиз сүйлөшкөнгө болбойт. Анан бир муктаждык болуп калса гана жардам берилбесе, аларга намахрамдарга өзүнүн туугандары неме болсун. Ошон үчүн жерге койгондо дагы аялдарды өзүнүн туугандары койсун дейт. Туугандары, агалары, инилери. Анан ал жок болсо, анан кийин башка адамдар койгонго уруксат берилет.